Дүйнөнүн тарых сабагы. Сабакка көңүл бурабыз. Кайтарым байланышка чыккыла. Бүгүнкү сабактын темасы славян өлкөлөрү улуттук көз карандысыздык үчүн күрөштө. Бүгүнкү сабактын планы: Польшадагы улуттук боштоңдук кыймыл. Чехия жана Словакия 19-кылымдын экинчи жарымы 20-кылымдын башында. Болгария, Хорватия, Словения жана Воеводина 20-кылымдын экинчи жарымында. Босния жана Герцеговина 19-кылымдын экинчи жарымында жана 20-кылымдын башында. Түштүк славян жерлери Осман империясынын бийлиги астында жана дүйнөлүк биринчи согуштун жылдарында. Ушул пландын негизиндеги темалар боюнча кеңири маалымат аласыңар. Кунт коюп көңүл бургула. Чехия 1848-1849 жылдары революция Чехиядагы феодалдык тартиптин калдыктарын жок кылган. Экономикалык абалдын начарлап кеткендигине байланыштуу улуттук боштоңдук согушка каршы кыймылдар күч алган. Эмиграцияда жүргөн буржуазиянын өкүлдөрү 1916 жылдары бирдиктүү саясий борбор Чехословакиялык улуттук кеңешти түзүшкөн. Словакия 1861 улуттук программа Словакия элинин меморандумду түзүлгөн. Анда Словакияга автономиялык укук берүү, словак тилин эркин колдонуу талаптары коюлган. 1863 жылы Словакия Матицасын маданий агартуу мекемесин ачууга араң уруксат алышкан. 1867 жылы Словакия Венгриянын курамында болгон. Анда словак эли мадьяр элинин курамдык бөлүгү катары каралган. Болгария 19-кылымдын 30-40 жылдарынан баштап боштоңдугу үчүн күрөш айрыкча кулаш жайган. 1875 жылкы Осман империясына каршы күрөшкө чыгып, 1876 жылы апрелде жеңилип калган. 1877-78 жылдары Орус-Түрк согушунда болгарлар Орус армиясына айрыкча колдоо көрсөткөн. Хорватия, Словения жана Воеводина 1851 жылы австриялык император Франц Иосиф 1848 жылы конституцияны кабыл алып салгандан кийин Австрияда абсолюттук монархия орногон. Хорватияда улуттук эгемендик үчүн күрөшкөн партия праваштар пайда болгон. 1867 жылы Австрия менен Венгрия келишим түзүп бирдиктүү конституциялык монархияга Австрия-Венгрияга айланат. 1894 жылы Хорватия менен Словениянын социалдык демократиялык партиясы түзүлгөн. Босния жана Герцеговина. Босния менен Герцеговина Осман империясынын провинциясы болуп калган. Сараев шаары вазирдик борбор деп табылган. 1875 жылы гана 12 жылдан кийин нааразычылыктар курчуган кезде Осман империясы Босния менен Герцеговинага ички автономия берүүгө аргасыз болгон. 1876 жылы Болгарияда көтөрүлүш башталган. Ага Уда Түркияга каршы Сербия жана Черногория согуш ачкан. Босния менен Герцеговина улуу дөөлөттөрдүн кийлигишүүсү менен эл аралык таанууга ээ болгон. Сербия 19-кылымдын 50 жылдарында князьдыкка Милош Обреневич шайланган. Ал каза болгондон кийин анын улуу уулу Михаил князь болгон. Бир катар реформаларды жүргүзүп, жалпы аскердик милдеткерликти киргизген. Анын ички саясатына нааразы болгондор да көп болгон. 70 жылдары Сербия князьдыгы да көз карандысыз эгемен мамлекет болуп жарыяланган. Түштүк славяндар дүйнөлүк биринчи согуш жылдарында Балкан жарым аралында эки чоң топтун арасында карама-каршылык курчуган. Германия менен Австрия-Венгрия, Англия, Франция жана Россия болуп. Польшадагы улуттук боштоңдук кыймыл. 1846 жылы февралда Харьковдо улуттук боштоңдук күрөшү чыгып, шаарга австриялык, пруссиялык жана россиялык аскерлер киргизилген. Натыйжада Харьков республикасы жоюлуп, Австриянын курамына өткөн. 1863 жылдан баштап кайрадан көтөрүүчүлөр күч алып,
Алар 1864-жылга чейин созулган. 1864-жылы падышалык өкмөт реформаларды жүргүзүүгө аргасыз болушкан. Дыйкандар өздөрү иштеген жерлерге ээ болушкан. Помещиктердин вотчиналык бийлигинен бошотулган, шайлоого жана шайланууга укук алышкан. 1914-жылы 28-июнда Австро-Венгриялык тактын мураскору Франц Фердинанд Сараеводо өлтүрүлөт. Бул окуя шылтоо таппай турган араң турган мамлекеттерге жол ачкан. Ошол эле күнү Австро-Венгрия Сербияга согуш жарыялайт. 1-августта Германия Россияга согуш жарыялайт. Каршылаш тараптар Англия, Россия, Франция, каршылашы Германия, Австро-Венгрия, Түркия болуп. Болгария согушка 1915-жылы Германия тарапта кирген. Анын армиясы Македония жана Сербиянын жарымын басып алган. 1916-жылы Болгария Румынияга каршы согуш ачып, орус жана румын аскерлерине каршы согушкан. 1918-жылы Германиянын аскерлеринин абалы оордой баштаган. Көтөрүлгөн аскерлер Радомирде республика жарыялап, Софияны көздөй бет алышкан. Көтөрүлүштөн корккон болгар өкмөтү Австрия Германиялык блоктон чыгып, Антанта менен келишим түзүүгө шашылышкан. Сентябрдын аягында Болгария капитуляцияланган. Ушуну менен балдар сабагыбыз аягына чыкты. Тапшырма үчүн суроолор бул жерде берилген. Ушул суроолорду окуп, түшүнүп, жооп жазып, кайтарым байланышка чыккыла. Сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.